Баштайм. Армаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде мен Сейтек Качкынбай, кайрадан эфирде бүгүн улустар жана турмуш көрсөтүүсүн алып чыгып отурам. Бүгүнкү тема абдан эле орусча айтканда свежий жаңылык жөнүндө 2017-жылы өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыктары тууралуу бүгүн талкуу кылган отурабыз. Бүгүн бизде негизинен 3 конок бар болчу, бирок тилекке каршы шартына байланыштуу бир коногубуз бир аз кечигип келмекчи. Ага чейин мен бүгүн дагы бир негизги коноктордун бири Кент университетинин докторанты, саясаттануу илиминин докторанты, же болбосо улус төр таануу илиминин бизде Эмир Кул мырза келип отурат. Кош келипсиз. Эмесе биринчи сөзүм ошо жаңы президенттүү болушубуз менен куттуктайм деп коеюн. Жаманбы, жакшыбы, биз жаңы президентти шайлап алдык да. Эми бул президенттик шайлоонун жыйынтыктарын, биринчи жыйынтыктарын ар ким баалап, өздөрүнүн ага аналитикалык жоопторун же эмне болгонун берип атат. Биз дагы аракет кылып көрөлү, бирок биз тезистик жактан карап көрсөм, биз эсиңизде болсо, илгертен башынан эле биз баягы 5 парадигма менен сүйлөшүп жүрбөдүкпү? Өлкө куруу, улус куруу, демократизация, экономикалык өнүгүү, либерализация, анан улут куруу жана ушул 4 нерсени сактап берген, ошонун өнүгүшүнө салымын кошкон тышкы саясат депчи. Ошол контекстте алганда, мисалы шайлоонун акыркы күнүнө чейин, мисалы менде бир дилемма турду да астымдачы. Коркунуч дагы, жакшы жагы дагычы. Кыргыз өлкөсүндө демократизацияны мындан ары улантып, демократиянын орношуу үчүн негизинен шайлоолордо бардык жерде бийлик оппозицияга утулуп, оппозиция бийликке келип, бийлик жеңилгенин мойнуна алып, макул эме кийинки шайлоого биз даярданалы деп бийликтен кете алганы өлкө үчүн мындай прецедент түзүлүп, келечек үчүн бул өлкөдө шайлоо менен деле бийлик алмашат экен деген, болгондо дагы отурган бийлик алмашат экен деген түшүнүк болуп, келечекке жакшы болмок да. Бирок экинчи жагы менде дагы бир нерсе чочулатып атты. Оппозиция тарап, мен 2020-жылы референдум өткөрүп, ал убакта президенттик же парламенттик институтты жоём, бизде бирөө эле болуш керек дегени абдан чочулатып атты да. Себеби дегенде бийликке отуруп алган адам президент болуп, эч качан 3 жылдан кийин менин ордум, менин тагым кереги жок экен деп айтпайт да. Ал учурда сөзсүз премьер-министрди кереги жок экен деп, ошону курмандыкка чалып, бизде колдонулуп келген кеңири практика бар. Дежурлар аркылуу айттыртып, дүжүр чал деп жүрдү бир учурда, дүжүрлөр аркылуу айтып, бизге премьер-министрдин кереги жок экен деп, конституцияны өзгөртүп, кайра жаңы конституциянын редакциясына ылайык кайрадан президенттик шайлоо болуп кала турган болсо, ал оппозициядагы кишилер мындан ары дагы жакшы учурунда 6 эле жыл отурмак, болбосо 6 жылга бир эле жолу шайланат дегенин да өзгөртүп, мисалы 5 жылдан 2 жолу боло берет экен деген жерине кайта турган болсо, кайра 2 жолу шайланып кетсе, 13 жыл отуруп калган коркунучу бар эле да. Ошон үчүн менде ушундай дилемма болуп турду да. Өлкөнүн келечеги үчүнчү. Мен кимди шайлайм деген маселе эмес бул жердечи. Мен өзүм үчүн болгону өлкө мындан ары плюс жагы бийликтин алмашканы, плюс оппозиция келип ким болсо дагы. Бирок оппозиция тигиндей жолго барып кетсе, кийин кайра 3 жылдан кийин референдум кылып, анда ал кайра 13 жыл отуруп кетиш коркунучу бар эле да. Анан ушундай дилеммада болдум. Бул шайлоолор эми өттү? Сизден сурайын дегеним. Шайлоонун жыйынтыктары, шайлоо кампаниясынын жүрүшү сиз күткөндөй болдубу же башкача өңүттө болдубу? Сөз баштап берсеңиз. Чын айтканда эки шайлоо циклдын ичиндеги эки периодду алсак, бул шайлоо өнөктүгү жана шайлоо күнү. Бул экөөнү ар дайым биз эки башка тараптан карап турушубуз керек да. Бир жагынан чын айтканда мен ар кандай жыйынтыктарды күткөм. Анын ичинде ошол азыркы
эми шайланган деген, жаңы шайланган деген президентке оппонент болуп жүргөн, аны оппозициячыл саясатчы же күчтүн өкүлү деп дагы айтса оор канчалык деңгээлде туура келет билбейм. Анткени ал акыркы эле кезде, ошол эсиңерде болсо акыркы эле кезде ошол саясаттын контекстинде бул бийликтин бийлик колдоп чыккан талапкерге каршы чыккан үчүн ушундай макамга ээ болуп калды да. Ага чейинки саясий кадамдарын карап келсек, бул Бабанов, талапкер Бабанов, мурдагы талапкер көбү нерсе президентке тийбей, сын айтпай, парламентте мындай расмий түрдө мындай оппозициячыл фракцияны жетектеп турса дагы, ачык түрдө көп маанилүү маселелерге өзүнүн фракциянын болобу же өзүнүн жеке лидер катары ойлорун көрсөткөн эмес, билдирген эмес да. Бирок кайрадан эле натыйжага келгенде мен мисалы ошол эле Бабанов утуп кетет деген мүмкүнчүлүк болгон да. Анан экинчи жагынан мисалы азыр көбү ошол айтып атышпайбы, бизде бийликтин талапкери жеңди, ага каршы чыккан талапкер утулду, ошол себептен бизде бул демократияга катуу мындай шек келтирет же басаңдатат деген ушундай көп. Менин оюмча бул негизи биз фактыга таянбай, жеңдиби тиги оппоненти, оппозициячыл күч эмес, оппоненти жеңдиби же жеңилдиби ошол фактысына таянбай, биз шайлоо өнөктүгүнүн мүнөзүнө таянышыбыз керек да. Анткени демократияга ошол маанилүүрөөк. Анткени ошол эле демократиялык өлкөлөрдү карап келсек, тиги эле Германияны алсак, ошол өкмөттүн жумушуна карай, аткарган жумушуна карай, бул кайрадан шайлоодон, бир шайлоодон экинчи шайлоого утуп, жеңип, кайрадан бийликке келиши толук мүмкүн. Бул да демократиялык өлкөлөрдө толук ыктымал да. Ошон үчүн биз Бабанов оппоненттин, бийликке оппоненттин, талапкердин утулушун мындай кескин түрдө демократиянын кандайдыр бир деңгээлде мындай басаңдатат деген дагы туура эмес болуш керек. Анткени ал эмес факт, өнөктүк кандай, шайлоо өнөктүгү кандай өттү, ошол менин оюмча көп таасир этет деп ойлойм да. Мен бул суроону баягы демократиянын минималисттик аныктамасынан айтып атам да, бул electoral democracy деп коет, баягы шайлоо демократиясынын контекстинде айтып атам да. Себеби дегенде бийликте отурган бийликтер негизи шайлоодо утула алып, анан утулганда аны ал жаманбы, жакшыбы, баягы сиз айткандай негизи шайлоого чейинки оппозиция өзүнүн милдеттерин, миссиясын оппозиционер катары аткара алдыбы деген дагы маанилүү. Бирок ошол эле учурда биздин биздин авторитардык мамлекеттер үчүн бир дагы бийлик шайлоо аркылуу алмашпаган, көрбөгөн бийлик үчүн бул өтө маанилүү эле дегеним да. Башында жаманбы, жакшыбы, баары бир саясий жактан ошол бийлик шайлоо аркылуу утула билип, утулуп анан кетиши жакшы болобу эле деп ойлогонум да. Себеби бул бийликтин азыркы Атамбай президенттин 6 жылдык доорун негизи мен өзүм сөзүм менен эмес, ошол эле спикердин сөзү менен айта турган болсом, шайлоо кампаниясынын алдында ал өзү баа берди го. Мени президенттикке сунуштабайсыңарбы, себеби мен кийинки 6 жылды үмүттүн, келечектин, өнүгүүнүн доору кылайын деди да. Себеби биз 6 жыл ушул доорду алып келе албадык, болгону биз стабилдүүлүккө гана жеттик деди. Бул деген нерсе оппоненттери мурдагыдай болуп тополоңдорду кылбай, ушундай гана стабилдүүлүккө жеткени жөнүндө мен түшүнгөндөй болдум да. Ошол мааниде айткан болдум. Негизи ошол сөзүңүзгө, оюңузга улай. Негизи оппоненттин президент болуп шайланып калса, демократия, ошол өлкөдөгү демократия процессине негизи көбүрөөк жакшы жактары болмок дейм да. Анткени ошол эле коррупцияланган өлкөлөрдө, мисалы ошондой сиз айткан башка
такыр башка группалар, саясий группалар, топтор келип, ошол режимди алмаштырып, азыркы калыптанган режимди алмаштырып, дагы жаңы адамдарын шайлай баштайт. Мындай кандайдыр бир саясий мындай динамика байкалат да. Ошол негизинен айтылат теорияда, бул демократияга бул оң таасир тийгизиши мүмкүн, анткени бул ошол эле саясий жоопкерчиликти мындай көтөрүшү мүмкүн да. Анткени тиги ошол эле азыркы режимде иштеп жаткан адамдар тиги саясий куугунтукка алышы мүмкүн да. Толук ыктымал да. Анан булар дагы алардын ордуна келген саясатчылар же мамлекеттик кызматкерлер булар дагы ойлой баштайт да. Бул бийлик, биз бийликтен ажырап калышы мүмкүн турбайбызбы могу шайлоонун кесип натыйжасынан депчи. Ошон үчүн биз да бир аз эме болуп деп, булар мындай саясий жоопкерчилик бул сырттан эмес, жана калыптанган демократиялык өлкөлөрдө болгондойчу, байкалгандай. Бул ичинен мындай элит driven деп коет. Бул ошол элитанын ичинен өз ара саясий күрөштөн бири-бирин ошол жоопкерчиликке тарткандан мындай бир аз тазаланып, анан эл дагы ошону жарандык коом дагы мындай кармап, анан бирге кетет деген да бар да, ошондой теория бар. Так, эми могу шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө конкреттүүрөөк сүйлөсөк, жеке байкооңузда кайсы факторлор мындай чечүүчү роль ойноду да? Ага чейин арийне бизде эки фактор көп айтылып келди. Бул шайлоодо чечүүчү ролду административдик ресурс, анан финансылык ресурс негизги чечүүчү болот деп айтты да. Бирок регионализм, мисалы жердешчилик бул мурдагыдай ролду ойнобойт депчи. Өзүңүздүн байкооңузда кайсы факторлор чечүүчү ролду ойноду да? Мисалы бир оппонентти экинчи оппонентти жеңип кеткенгечи. Бул жерде азыркы убакытка чейин бир нече ошол факторлор айтылып келүүдө. Анан бирок ошол эле талдоочулардын, саясий талдоочулардын менин оюмча ошол жумушу бул ошол факторлордун бири-бирине болгон байланышы да. Ошол кантип бири-бирин күчөттү факторлорчу. Мисалы, менин оюмча биринчи сиз айтып кеткен фактор бул админ ресурс фактору өтө маанилүү болду деп баары эле айтып атышат. Бирок ошол админ ресурсту колдонуу фактору бул кайсыл контекстте же фондо, саясий социалдык фондо колдонулган деген дагы маанилүү да. Мисалы, фонд дегенибиз бул мисалы жөн эле админ ресурсту эффективдүү колдонуу шайлоону утуш үчүн бул мындай оңой эмес да. Ал үчүн тиешелүү мындай шарттар болуш керек да. Ошол шарттардын бири болуп, бул сиз айтып кеткен бул регионализм фактору болуп саналат. Анан регионализм фактор дегенде дагы бул толук мындай жалпы шайлоо берүү, добуш берүү мүнөзүн түшүндүрө албайт. Анткени эгер биз регионализм фактору мындай өтө маанилүү же мындай жалгыз өтө мындай басым жасасак, анда мисалы түштүктө ал туура 60-70% 3 түштүк делинген облустарда ошол Жээнбеков көпчүлүктү алды. Бул ошол эмне бул социологторго да менин оюмча кызык болуш керек. Бул ошол белгилүү бир деңгээлде ошол түштүк жергесинде мындай регионализм өзүбүздүн балабызга добуш берүү деген көрүнүштөр дагы эле басым жасап келатат да. Эгер кайрадан эле регионализм фактору өтө маанилүү же алдыңкылардын бири болду десек, түндүктө мисалы 4 областта шарттуу түрдө топ түндүк деген областтарда биз кайрадан Бабановдун ошончо мисалы ошондой эле Жээнбековго окшогон Чүйдөн башкасы Чүй облусунан башка Нарында, Көлдө жок, эгер биз регионализм фактору мындай өтө маанилүү мындай олуттуу ролду бул албетте мындай өзүнүн ролун ойноду. Бирок эгер биз бул бир гана ошол түштүк же таласта мындай жакшы эме кылып берет да, түшүндүрүп берет. Мисалы тиги башка 3
область алсак, чүйдү дагы санабаганда, мисалы Нарын менен Ысык көлдө. Эгер регионализмдин негизинде добуш берилгенде, анда Бабановго көпчүлүк берилмек да. Жээнбековго берилгенде эле 60-70-80%ке чейин болуш керек. Түндүктө да биз байкашыбыз керек эле, бирок түндүктө андай болгон жок да. Ошол бул деген анда ал жерлерде мисалы башка факторлор үстөмдүк кылган деген ошол ойду жаратат. Ошол үчүнчү фактор болуп, менин оюмча, жеке оюмча, бул бул негизи ошол жалпыланып айтылган бул кара пиар деген фактор. Бирок ошонун ичинде мен баса айтып кеткен фактор бул ошол психологиялык, ошол кара пиардын психологиялык эффекти. Бул деген акыркы күндөрү ошол эле коомдук КТР каналы аркылуу ар кандай текшерилбеген видеолорду белгисиз адамдардан тартылганы, текшерилбеген видеолор тынымсыз көрсөтүп жатылганы, бул мындай ошол коомго мындай кандай десек месседж да бул. Бизде эгер туруксуздук болбосо, азыркы абалды ошол бир калыптуу кармабасак, анда башаламан болуп кетиши мүмкүн деп айтылат да. Мындай чочутуп алдын ала. Чочутуп. Ошон үчүн бул кезде мисалы кээ бир бардык ошол айтуу кыйын, ошол кээ бир шайлоочулар мисалы кара пиарга деле ишенип, ошонун курмандыгы деле болуп атышат. Мисалы 20-30% деген 2 жума мурун алар өздөрүнүн добушун кимге берерин билишкен эмес да. Ошолор көрсө кара пиардын негизинде ошол белгилүү бир деңгээлде коркунучтуу, мисалы ошол биз сүйлөшүп кеткен беяңдуулук деген сөз бар экен. Беяңдуулук? Беяңдуулук, аңдуулук, бессознательный деген. Беяңдуулук. Коркунуч бар, тревога бар да. Психологдор айткандар, чочулагандар бар. Кабатыр болот. Өзгөчө бул мындай парадоксалдуу түрдө жакшы жашабаган адамдарга тиешелүү болот. Булар ошол кедей катмаргабы, бул элеттерде мисалы байкап көрсөңөр, өзү чарба, акча, кандай десек, негизи чарба жумуштар бул өкмөттүк мекемелердин тегерегинде айланат да, ишке ашылат жумуштарчы. Көбүнесе ошолор тиги мамлекеттик органдардан акча алат да. Чабандарды же фермерлерди өзүнө иштеген ошолорду эске албаганда, мисалы райондук центрлерди Нарында, мисалы Таласта көбүнесе жер илимпоздор, биздин коллегалар же болбосо мурда Бишкекте иштеп кеткен айрым элчилер деле баа берип, негизи административдик ресурс абдан катуу басым кылды деп айтып атат да. Бирок сиз айтып атасыз, административдик ресурс деле мындай эле примитивдүү эле колдонулбойт, ал дагы бир нече факторлор менен бирге айкалышып, анан комплекстүү түрдө таасирин этет депчи. Анан мен бир нерсени кийин түшүндүм, эске албапмын ошондо. Эмне үчүн мен 43 эле деп баа берип коюпмун да, аз берип коюпмун. Анткени кийин текшерип көрсөм, 300 000 кишинин тегерегиндеги кошумча шайлоо участоктору түзүлгөн экен да. Мен аны такыр эле унутуп калыпмын. Ал ошол шайлоо участоктарынан багы массовый подвоз деп коет го, мисалы машинелер менен утур ташып келип, ошолорго түз айтабы же мындай көз ымдап айтабы, кыскасы кимди шайлашты билесиңер да деп аларды алып келип шайлатып, анан ошол 11%, кошумча процентти алганбы деп мен өзүм божомолдоп ойлоп калдым да. Сизде кандай божомол болду эле бул тууралуу? Кайрадан эле бул мисалы бир аз ошол түшүндүрмөдөн дагы арыраак, мындай тереңирээк ой жүгүрүш керек да. Анткени ошол эле 300 000ди алып көрсөк, шайлоочуларды кошумча тизме менен ошол добуш берген шайлоочуларды алсак, анткени бир жактан могу көпчүлүк, анын ичинде Бишкек шаарында деле, бул жерде көп ММКлардын көпчүлүгүнө карабастан, тиги коомдук каналдар өтө басымдуу
көрсөтүшүп, көпчүлүк негизи ошол коомдук каналдарды карап отурушты, ошол дебаттарды, тиги ар кандай жаңылыктарды, ошол шайлоого тиешелүү жаңылыктардычы. Анан ошол тиги контекст дегенибиз бул кандайдыр бир деңгээлде ошол шайлоочулар бул жерде эки мындай өнөктүк өтүп атпады. Бир жактан ошол эле мисалы оппоненттин мисалы колдоосу менен жок административдик ресурс колдонулбаш керек деген чоң мындай маалымат кампаниясы өтүп аткан. Мындай кээде мындай систематикалык түрдө эмес, мисалы мамлекеттик органдар, анын ичинде БШКнын тараптан да ошондой кампания өткөзүлүп жаткан да. Бирок менин оюмча ал мындай толук деңгээлде болгон жок да. Анткени анын ордуна параллелдүү түрдө бул жана кара пиар деген да. Бул кандайдыр бир деңгээлде бир моралдык жагынан түрткү болду. Административдик ресурска туш болгон шайлоочуларгачы же бир аз оңоюраак болду. Легитимдештиргенге оңоюраак болуп калыштı. Анткени булар да ойлошот да, мисалы тең салмактап, мисалы моралдык жактары да бар да бул. А1 деген түшүнүк бар. Бул абдан чоң компанияны болсо дагы кара пиардын бул белгилүү бир деңгээлде менин катышуум бул жерге бул эме justified деп коет кандай. Ошону негиздеп бере турган, негиздеп берет деген мааниде да. А эгер мисалы алып көрсөк, мисалы контекст таптакыр башка болсо, мисалы шарттар тең түзүлсө, маалымат майданындачы тез болсо, анда мисалы административдик ресурстун колдонуусу мисалы моралдык жагынан өтө мындай айбирсиз көрүнүш болуп, көп ошол эле мамлекеттик органдарда иштеген, жергиликтүү жерлерде иштеген шайлоочулар мисалы алар эки жолу ойлонуп, менин оюмча ошол комплекстүү түрдө караш керек да негизи. Анан бул шайлоо негизи бизге тест болду да, мындай сынак болуп атат да, демократияга дагы сынак, бирок биз атуулдук улут экенибизге дагы сынак болду деп ойлоп атам да. Себеби эмне үчүн мен регионализмди азыр көтөрүп келдим. Могу жерде карасак, азыр биз караңыз, таласта айталы оппозиция деген бул 85% алып, бийликтин өкүлү 12% алып атат да. Ошол эле нерсе Оштон да көрүнөт. Карагулжада 97. 71% 18 болуп атат да. Бул деген нерсе биздин улуттук деңгээлдеги баягы биз бир кыргыз улутубуз деген nation identity деп коет эмеспизби? Атуулдук identity'биз сынакты дагы деле бул жерден өтпөй калып атат да. Кантсе дагы эмнеси болсо да биздин кулунубуз шайлансын, эмне болсо да биздин кулунубуз өтүп кетсин деген мындай түшүнүк дагы деле күч ролду ойноп калып атат да. Ошон үчүн биз үчүн дагы келечекте ушул маселеге дагы көңүл буруш керекпи деп ойлойм да. Улут куруу маселеси дагы мындай жердешчиликтен чыга албай, тиягы болсо өзүнүкүн, бул жагы дагы өзүнүкүн. Жок эле дегенде 70-ке 30 болсо дагы эки жактан макул дейт элем. Сиз айткандай 97% деген нерсе бул. Негизи менин оюмча ошол регионализм деген маселени көтөргөндө анын келип чыгышы же 21-кылымда дагы эле жердешчилик, регионализм фактору кай бир жерлерде үстөмдүүлүк кылып жатат деген ошол суротулат да. Анан мен буну ошол дүйнөлүк масштабта, контекстте дагы ошол карап көрсө болот да. Ошол эле регионализмдичи. Анткени акыркы жылдары байкасак, ошол эле батыш өлкөлөрүндө, АКШ, Улуу Британияда көбүн эсе популист деген саясатка тиешеси жок. Талапкерлер ошол шайлоолорду жеңип келип атышат да. Анан көп ошол талдоочулардын баамында бул популисттердин ошол бийликке келиши бир жагынан ошол негизги коом, ошол батыш өлкөлөрүндө коомдун эки жакка бөлүнүп кетиши менен түшүндүрүшөт да. Бир жагынан бул ошол мындай салтка мындай
жакын болгон, ошол эле жерге ошол attachment деп коет англисче. Бул мисалы өзүн таануу, идентификацияны бул биринчи кезекте өзүнүн кайсы жерде төрөлүп, же ата бабасы кайсы жерден болсо, ошо менен өтө мындай жакын байланыштырат да. Ошол булар көбүн эсе популисттерге жолугуп берген. Мага дагы ошол суроо өтө эме кызык болуп атат азыр. Эмне үчүн батыш демократиялык өлкөлөрдө ошондой эме шайлоочулар популисттерге берет, а бизде тескерисинче азыркы эме бийликке добуш берет деп ошондой суроо бар да. Ошон үчүн кайрадан эле тиги регионализмдин дагы эле ошол келип чыгышы же кайрадан сакталып калышы, ошол саясатка таасир берип жатканы, ошол бир жактан ошол көпчүлүк элибиздин психологиялык кайрадан коркунучтары көп экендигин билдирет. Коркунучтар болгондо булар башка жерден келген талапкер эмес, булар биздин өзүбүздүн балабыз, ал бизге жакын, биздин көйгөйдү. Эми бул рационалдуу түрдө түшүндүрсө болот, бирок бул өзү мен айткандай бул бейаңдуулук деңгээлде да. Ошондой. Бизде азыр кайра эфирге баягы айтып кеткен конокторубуздун бири Жаманкулов Кайратбек мырза кошулуп отурат. Кайратбек мырзаны тааныштырып кетсем, социологиялык илимдердин кандидаты, бизде Илимдер академиясында социологиялык изилдөө борборунун өкүлү. Кош келипсиз. Биз азыр ушу шайлоонун жыйынтыктарын мындай талкуулап кирдик, шайлоо кампаниясындагы. Негизи азыр ушуга чейин сөздү кыскараак айтып кетсем, 4 фактор чечүүчү роль болду деп сөз кылып кетти да. Бул бири административдик ресурс, экинчи финансылык ресурс, үчүнчүсү бул регионализм, төртүнчүсү бул кара пиар дедик да, кара пиарды колдонуу. Бул дагы канчалык кайсы бир деңгээлде бир тараптын пайдасына же экинчи тараптын зыянына мындай алып келди деп атат да. Сиз өзүңүз азыр иликтөө жүргүзгөндүрсүз. Шайлоонун жыйынтыгы сиз күткөндөй эле болдубу же анча-мынча сюрприздер же түшүнө албай калган жерлериңиз болдубу? Мен саламатсызбы, урматтуу кыргызстандыктар, саламатсызбы, урматтуу кесиптештерим. Мен эми өзүм социологмун, сиз айтып кеткендей, анан ошол жагына көбүрөөк көңүл бурасың да. Анан акыркы Акипресстен чыкпадыбы бир жанагы могу эмесине жеткенде, кызыгына жеткенде компания. Ошо мисалы Жээнбековдуку 41 бир канча болуп кетти? 54 жок. Ошо иликтөөлөр учурундачы социологиялык. Ал Бабановдуку аз болуп калды. Бирок Бабанов 65% деп айтып атты да. Өзү болсо 65 деп атты. Анан бул жерде мындай да, мисалы социологияда эгер адам өзү ошол кайсы компания изилдөө өткөзгөнүн айтпаса, канча адам сурамжыланганын айтпаса, анда ага биз негизи ишенбейбиз да. Анан мен мындай жалпы караганда, маалымат каражаттарынан ошо Бабановдукун ким өткөзгөнүн көрбөй койдум да. Кайсы компания өткөргөн, Россияныкыбы, Кыргызстандыкыбы, Казактардыкыбы көрүнгөн жок. Кимдики алар айтты. Алар жаңкы таблицаны көрсөтүп берди. Ошондо деген башында жазында жанагы М-Вектор деген компания, Сиар Бишкек, анан Эл Пикир үчөө өткөзүптүр. Андан кийин уже Эл Пикир менен Сиар өткөзүп келиптир ушуга чейин, күзгө чейин. Анан ошондо деген мен кандай биз сразу баягы чукуп киребиз да, изилдесек сайттын өзүндө жок. Анан бул баягы эң кызуу жерине келгенде баягы аргумент катары ошолорду айтып, Жээнбеков талапкер жак, Сооронбай Жээнбеков жак. Анан ошондо көрсөттү да, бул ага чейин бул данныйларды биз көрө алган жокпуз да. Анан ошол биз баягы сайтынан таппаганыбыз менен ошол эмелерди салыштырдык да. Мисалы Эл Пикир менен ошо Сиардын пайыздарын. Сиар дегенде Сиар Бишкек деген өзүнчө белгилүү борбор изилдөөчү. Алар социолог, мен студент кезде эле 96-97 жылдары эле иштеп келген. Маркетинговый изилдөөлөрдү дагы, анан мындай изилдөөлөрдү. Ал кездеги башчысы, азыр ким билбейм, башчысы, ал кездеги башчысы Сагынбаева. Ортодо дагы, Аутсада дагы кафедраны башкарса керек эле, социология кафедрасын. Мен айтайын дегеним, алар баягы батыштын стандарттарын ала жүргөн. Ошо методологияны колдонду. Анан Эл Пикир кийин чыгыптыр, мен окууга кеткенде Россияга. Анан
экөөнүкүн деп салыштырам. Эми айта кетчү нерсе экөө эки башка элди сурайт сөзсүз. Алардын полиси ар башка болот. Анан эгер кемитип карасам, Сооронбай Жээнбековдуку 4,8%дан чыкты да айырма. Эки компанияныкычы айырмасы. Random selection эки башка кылды. Рандом эки башка. Выборкасы эки башка. Тиги кимдики Бабановдуку 8%га жакындап кетти. 7,8 ошондой чыкты. Аныкы чоңураак чыгып калды. Аныкы чоң чыгып калды. Анан ошондо мен ойлодум, эки башка болсо, булар негизи атаандаш борборлор, Эмвектор сыяктуу, үчөө тең клиент талашкан борборлор. Мен ойлобойм, булар бир какой-то приписка кылдыбы деп. Анан ошондон улам мен уже ойлой баштадым, чынында Сооронбай Жээнбековго көбүрөөк бош керек болосу деп. Себеби аныкы жанагы эмес аз болуп атат да айырмасы. Экинчиден кимдики көп болуп атат. Анан экинчи тыянак ошондон мындай болду да, Бабановдуку 7-8% болуп кетет айырма. Ал эмне дегендик? Значит, мындай бир ыңгай выбор жок да. Мисалы, бир региондор көбүрөөк берди, балким кээ бир жаштагылар көбүрөөк берди. Балким кээ бир кесиптегилер көбүрөөк берди. Ошол дисперсия чоңураак да аныкы. А кээ бирөө эме. Сооронбай Жээнбековдук аз чыгып атканын мындай тыянак чыгарсак болот. Мындай гомогенныйраак да эмес электораты. Ошондой эки эме чыгара алсак болот. А Бабановдукун таппай койдум, анан алгаяктан алган, значит, белгисиз. Негизи бул мындай негизи Казакстандын мыйзамында ал жазылган. Сөзсүз талапкер кайсы өткөрдү борбор айтыш керек. Кайсы выборка болду, канча адам суралды айтыш керек. Ансыз болбойт. Ал мындай адилетсиз болуп калат. Методологиялык түшүндүрмө болот эмеспи? Ал түшүндүрмөгө чейин эле, жок дегенде канча сураганын, анан ким өткөзгөн. Анан ар жагында биз мисалы социологдор уже билебиз ким кандай өткөзөт, кандай аброю бар. Ошого жараша анан өзүбүзгө тыянак чыгара беребиз да. Ошондон жана сиздин биринчи сурооңузга жооп берсем, мындай бир мен күткөндөй эле болду. Ортосу 20% чыктыбы? Азыр эң фавориттердин. Ошо тигилерде деле бир ошондой болсо керек, алардын айтымындачы, жанакы эки компаниянын. Ошондой эле чыкты аягындачы. Мен ойлойм, бул бир окшош эле. Албетте жанакы мага чейинки сөз болгон факторлор абдан эметти, таасир этти. Анан регионализмди айтып кетчү нерсе. Биз эми азырга биз изилдөөчүлөргө көп цифра берилбейт да. Телевизордон көргөн кезиттен окуган эле айтып атабыз да. Мисалы, мындай уктум мен, Нарын районунда 70% Бабановго, ал эми Кочкордо 20% Бабанов алып берди. Бир регион, ортосу жакын эле, Долондон өтсө эле. Ал регион деп айтыш да аз кыйын болуп калды да. Азыр деген керек болсо, ал кичинекей айырмалар бар да. Ал эмне андан улам биз башка дагы фактор кошсок болот. Ошол айылдын чыгаандары, белгилүү адамдары, ошолор говорящий голову дегендей, ошолор дагы бир өзүнүн эмесин жеткизип атат да элгечи, көз карашын. Эл колдоп атат. Ошон үчүн мисалы тигинтип мисалы Кочкордон ким чыкты да? Исаков, Сапар Исаков жактанбы? Мен ойлойм ошо менен байланыш деп. 20% алганчы. Биздин алар деле бул биздин колун, ошон үчүн кой бул Сапар Исаков колдоп коелу. Бир Нарын регионунун ичинен эле ар кандай көрсөткүчтөрдү биз көрө алабыз да уже. Мен ойлойм Көлдө деле, Ошто деле болушу мүмкүн ошондой көрүнүштөр. Эгер мындай накталай карай келгенде. Анан кийин бул факторго мен дагы бир 5-чи факторду дагы кошмокмун да. Бул оюнча этникалык фактор деп ойлойм. Бизде этникалык азчылыктар бар да. Түштүк тарапта мен билгенден расмий эмес маалымат боюнча миллионго жакын деп айтылат. Этникалык өзбектерчи. Ал эми расмийде бизде азыр 750 миңден тегерээги деп айтылып атат да. Бул деген нерсе ошонун жарымы эле шайлоого катышканга мүмкүнчүлүгү болгондо деле бул 350 миң добуш да мындайча айтканда. Булар да өзгөчө могу кара пиар колдонулуп ошол теги бир оппоненттин сөйлөп койгон сөзүн кыскартыппы же аны монтаждаппы, бирок мындай утуру байма-бай мисалы Facebook'тан берилип атты. Мен анын өзүн көрдүм оригиналын, бирок ал жерде эч коркунучтуу эч нерсе айтылган жок. Деген менен бул өзүнүн ролун ойноду. Экинчиси дагы мондай болду дейм да. Акыркы мезгилде Өзбекстан менен Кыргыз Республикасынын мамилеси мындай жакшырып атканын байкайбыз да. Ал эми бул жаңылыкты оюмча өзбек этникалык өзбек тектүүлөр биздин алар
ушул Өзбекстан менен Кыргыз Республикасынын ортосунда мамиленин жылышы түздөн түз бул бийликтин эмгеги деп мындай кабыл алып алгандайбы деп ойлодум да. Бул демек андан көрө биз оппозицияга эмес, бул бийлик эле добушубузду берсек окшойт. Себеби дегенде булар мына бизди Өзбекстан менен мамилени оңдойт экен деп ошондой кабыл алгандайбы деп да ойлойм да. Чын чынында Кыргыз Өзбек мамилесинин оңдолушу 95% негизи бул Өзбек тараптын инициативасы. Себеби ал жакта бийлик алмашып, өздөрү мындай либералдуу саясат жүргүзүп атат да. Бирок аны биздин этникалык өзбектер биздин бийликтин, өкмөттүн немеси, эмгеги деп, салымы, шарапаты деп мындай кабыл алып калган жокпу деп да ойлодум да. Сиз кантип ойлодуңуз? Этникалык азчылыктар боюнча салттуу түрдө мурдагы шайлоолордо алар бийликте, менин эсимде ошол Акаев убагында дагы мен бир жолу байкоочу болуп чыккам. Ал жерде дагы ошол көбүн эсе тайына турган ошол шайлоочулар мындай алгылыктуу мындай чоң сандагы шайлоочулардын арасында ошол этникалык азчылыктар булар салттуу түрдө бир шайлоодон экинчи шайлоого булар бийликтин ошол талапкерлерине же бийликтин өзүнө ошол добуш берип, бул кандайдыр бир деңгээлде бул жанагы паттерн болуп калды да. Көрүнүш болуп калды. Табигый кыргыз саясатынын мындай бирден бир көрүнүш болуп калды да. Бирок бул жолу бир аз мен күткөм ошол эле түштүк жергесинде мындай көп санда жашаган өзбек мекендештер дин добуштары ошол эле Ош областында Кара Суу деген ошол жартылай жашат да Кыргызстан менен өзбектерчи. Ошол эле мен ойлогом, анткени Бабановдун бирден дагы мындай ошол программасынын ичинде бир риторика басым жасалган эмес, бирок ошол түштүк жергесинде болгон жолуушуларда мындай мен улуттарга мисалы басым жасабайм депчи. Ошол менин оюмча жана ошол өзүнүн апасына болгон мындай жана соц тармактарда кээ бир сөздөр башталгандан кийин менин оюмча ошого мындай жооп катары дагы жан тартабы экен деп ойлодум эле. Ооба, бир жагынан бул жооп. Мисалы мен өзүм көп улуттуу эмеден үй бүлөдөн турам дегендей да, майнедечи. Анан ошол эки жагынан сиз айткан бул ошону дагы колдонуу да. Бул менин оюмча жакшы кадам болгон. Ошондо мисалы тиги эле жанагы чуулганды окуядан кийин, Онадырдан кийин, Онадырдан кийин мен ошол тартып кетти окшойт тиги мындай. Ошол эле коркунучтун натыйжасынан, админ ресурстун натыйжасынан. Бирок ал үчүн ошол менин оюмча биз Бишкекте отуруп мындай нюанстарын жакшы түшүнө албайбыз да. Ал үчүн ошол жерде көп ошол шайлоо убагында, ошол өнөктүү убагында ошол жерде туруп мындай, анткени бул этникалык аралаш мамилелер өтө эме да бизде, өзгөчө бизде мындай көп нерселер айтылбайт. Көмүскөдө тура берет. Үчүн бирок кайрадан эле мисалы эгер чүйдү алып көрсөк, бул жерде Бишкекте ошол эле орус делген этникалык азчылыктардын менин оюмча көбүнчөсү, мен ошол Октябрь районунда жашайм, ал жерде көпчүлүк эмес, басымдуу шайлоочулар, алар өзүлөрү үгүттөп жүрүшкөн. Жээнбековго. Туруктук, мен дагы ошол кызык болгон да, жана үгүтчүлөр келгенде материалдар менен өзүлөрү даярданып келишиптир. Аргументтер менен келгенде ошол бизге туруктук керек, согушту каалабайбыз деген мурдагы эле Акаев убагындагы болгон риторика. КТРдин таасири өтө күчтүү экен да буларга. 20 жыл мурдагы риторика Акаев айтып жүргөнчү. Согуш керек жок, теге жаңжал керек жок, мындай оппозицияны эмне кылабыз деген риторика ошол эле. Бирок жаш үгүтчүлөр жаш болчу. Мен азыр могу регионализмге келгенде дагы бир нюансы бар да. Мисалы айталы, Талас мейли өзүнүн кулуна берди дейли. Ош дагы өзүнүн кулуна берди. Каракулжа. Мындай айтканда эки тарап мындай өзүнүн кулун капа кылган жок. Өзүнүн кулундарын колдоду. Бирок нюанс бар да бул жерде. Ош дегенде Оштун калкы менен
Таластын калкын салыштырып болбойт. Ошто Кара Суу эле деген район бар. Бир эле райондун калкы талас менен нарындын калкын бириктиргенде дагы экөө жетпей калат да. Ошон үчүн стратегиялык жактан басымды Оштун өзүнө кылуу, Ош облусуна басым кылуу өзгөчө могу калк жыш турган Оштун Кара Суу району же болбосо Жалал Абадтын Сузак району бул жерде калк укмуш жыш. Бул стратегиялык жактан туура болду деп ойлойм да. Себеби дегенде айталы азыр эле мен айттым. Бөбөт катчың деген ролду мисалы орустун жомогу бар эмеспи? Түрптү тартышат го, чал тартат, кемпири тартат, анан эң агайында чычкан келип тартканда түрп үзүлүп чыгат го, үзүлүп чыгат. Ошол сыяктуу стратегиялык кадам бийлик Ташиевди өзүнө тартып алганы мындай стратегиялык жактан утуш болду деп ойлойм да. Себеби дегенде Ташиевдин аброю азыр канчалык билбейбиз, бирок оюмча эгер ал киши 5% добушту алып бергенде деле как раз ушул 49дан 54кө чейин чоюп бере турган, мына экинчи турдан кача турган 5%-лик маанилүү добушту алып келип бердиби дейм да. Себеби дегенде Ташиев бизде Сузактан болот. Мындайча айтканда Жалал Абадтын шаардык калк менен Сузактыктардын бир тобу макул өзүбүздүн кулунга деп добушун берип жибергенде деле ошондо өзүнүн электораты депчи. Ошол как раз ушу 5%-ти берип 49% болуп калганда азыр мына экинчи тур болуп кетмек. Ушуну алып келип бердиби деп ойлойм да. Сиз социологиялык жактан караганда канчалык бул негизи? Эгер азыркы акыркын айта турган болсок кошулам. Анан Ташиев бияка экинчи фаворит кимди алды? Төрөбаев түштүктөн ал жагына чойду. Анан дагы белгилүү диний лидер да эметпеди өз оюн айтып, кайсы талапкерди колдойм деп. Коңгатиев менен сүрөткө түштү. Анан сүрөткө түштү. Анан ал нерселер түштүктө көбү жакын диний эмелери мындай практикующий верующийлер көп, чубак ажыны баары сыйлайт. Ошол себептен балким дагы ал дагы жаңкыдай сиз айткандай экинчи турду алдын алды да. Өзбектер тууралуу айта турган болсом, биз социологиялык изилдөөлөрдү өткөзгөндө мен байкаганым, бул өзбектер бул өзүнчө бир топ. Өзбекстандын өзбектеринен башкача бизге да этникалык өзбек айталы. Алар деген мисалы бул жерде да Россияда эмгек миграциясында жүргөндө да кыргыздарга да кошулбайт, өзбекстандык эмгек мигранттарына да кошулбайт. Булар өзүнчө бир топ, автономдуу топ. Анан экинчи бир момент, сиз жана башына кошулам, айтып кетпедиңизби, булар стабилдүүлүккө момдай этникалык азчылыктар, нешто булар стабилдүүлүккө качырат да, реформага эмес. Себеби ошо статус-квону кармап калганга. Ал эми Сооронбай Жээнбеков бийлик жагынан чыгарылгандыктан, любой бийликтин табигаты бийликти кармаш, стабилдүүлүктү алдыга чыгарыш. Мисалы Назарбаев стабилдүүлүктү айтат биринчи очередь. Путин деле стабилдүүлүктү айтат, стабильность. Бул авторитардык мамлекеттер реформаны айтпайт да. Бабанов реформа, өзгөрүү деп чыкпады эмеси бүкүл агиткомпания. Ошол шайлоого чейин кээ бир кечиресиз. Ошол талдоочулар айтпады беле эме депчи. Ошол этникалык өзбектер түштүк жергесинде жашагандар. Алар болсо Ош жергесинен же түштүк жергесинен чыккан талапкерге добуш бербейт деген ошондой прогноздор болгон да. Мен ошо байкаганым, булар дагы азчылыктар, орустар болобу, өзбектер болобу, булар ошо стабилдүүлүккө умтулат. Статус-квону өзгөртпөгөнгө. Себеби булардын жашоо шарты, булардын кылган иши бир ыкка келген. Буларга кереги жок. Тиги милицияга кирип же администрацияга жумушка кирип, булар ошол бир өзүнүн жолун тапкан, эми аларга азыр кайра мунун баарын тиги монтип чыгыштын кереги жок да. Булар негизи стабилдүүлүккө умтулат, ошондуктан бийлик өкүлүнө көбүрөөк добуш берет го деп ойлойм. Экинчи нерсе, могу политтехнологиялык нерсе болуп кетти, жана онадыр да сөздөн кийин сөз болбоду. Аны кандай эмнеге которулуп жиберди? Эки элдин баягы кагылышуу риторикасы аябай айтылып кетти да. 2010-жылы аябай эстеп, анан ошол ал дагы мен ойлойм чочутту. Бул абдан сенситивдүү. Бул абдан чочутту. Бул дагы бир себеп болду. Ошол
бийлик өкүлүнө салышына. Бирок эми биз көрүшүбүз керек да, региондор ошо таза өзбектер жашаган региондор бар да, ошо Араван сыяктуу ошолордун кандай болду. Анын биз цифраларды көрө албайбыз да. Пока ошондой ойлойм да мен. Мисалы өзбектер компактуу жашаган жер бул Жалал Абад шаарынын курорттун түп тарабы, Сузак районунун центри. Ошолордун 90% эмеси чыга элек да сайтта, ЦИКтин сайтыначы. Кандай берди ошолор добушту? Кимге канча берди? Бериле элек балы? Бүгүн мен ЦИКка кирсем, жыныс бар. Мен ЦИКтан карасам жыныс менен бөлүнүптүр, анан жаштар менен бөлүп бериптир. Башкасын мен таппай койдум да. Алдырды сандары бар, бирок пайыздары чыгарып атыр. Аны чыгарып койсо болот эгер. Ар бир жанагы участок боюнча эме добуштардын эмелери бар, сандары бар. Ушул жагы эске алганда, ошо азыр сиз дагы жакшы бир нерсени айттыңыз, ошо негизи этникалык азчылыктар бизде негизинен сөздүн чынын айтыш керек. Бизде азыр бийликте жүргөн орус тектүүлөр же өзбек тектүүлөр көпчүлүк учурда мындай чоңураак чиновник кызматтарында көбүнчө дизайн үчүн эле коюп койгонубуз мындай моюнга алыш керек да, чынында-чы. А бизде чынында мындай меритократиялык система болуп, мындай таза сынактар болуп, анан ошолордон жеңип келип, булар өз ордун таба турган болгондо, бизде азыр деле бийликте деле, мамлекеттик кызматта деле, милицияда деле азыр айталы 15 000 милиция болгон болсо, анын ичинен жок дегенде бир 5 000 же 4 000 2 000 бир орус, 2 000 бир өзбек тектүү же дуңгандар болуш керек эле да. Бирок бизге тилекке каршы бизде меритократия системасы иштебейт, баары эле телефон менен же болбосо тааныш менен келет да. Ошон үчүн орус тектүү менен өзбек тектүү бизде бүгүн толугу менен менчик сектордон бизнес менен оокат кылат. Ошон үчүн буларга баягы саясий стабилдүүлүк маанилүү да. Ошон үчүн сиз айткандай реформалар, моолар дегенден булар чочулап бүткүл СССР боюнча бул көрүнүш жалпы окшош. Баягы этникалык азчылыктар боюнча. Армияда деле бүгүн карасаңыз дээрлик этникалык азчылыктар өтө сейрек кездешет. Мисалы Казакстандыкы деле ошондой. Жана сиз айткандай бутафория катары эле коюлган. Алар баягы бийлик айтканды колдойт. Колдоп берет, баягы жалпы бир стабилдүүлүккө чакырат да. Россияныкы деле ошондой ассамблеясы. Негиле мен ойлойм, Прибалтика деле ошондой болуш керек. Бизде мындай болуп атпайбы? Бизде специфика деп коет го. Өзгөчөлүк региондочу. Бизде мамлекеттик кызматка алуу критерийин эң бирден бир мындай биринчи орунда бул лоялдуулук болуп саналат. Бул совет убагынан эле уланып келаткан да, ошол эң биринчи критерий бул саясий болобу же административдик жогорку кызматтарга бул эң биринчиден лоялдуулук болуп атат да. Ошол лоялдуулукту бул бир кезде 2000-жылдары ошол Акай убагында дагы ушундай сөздөр болгон да, Казакстанда дагы байкалган. Эмне үчүн орус тектүүлөр ошол эме деген депчи. Тиги эле Назарбаев же Акаевдин өтө маанилүү кызмат орундарын эме кылыпчы. Анткени бул кайрадан эле тиги артында чоң саясий күч жок, мисалы ошол эле туугандар, клан деген группалар жок. Анан өтө лоялдуу, мындай аягына чейин барат деген да. Ошон үчүн менин оюмча көп деле биздин мындай мамлекеттик кызматта мындай бөлбөйт да. Кыргызсыңбы же кыргыз эмессиң. Мисалы сен өзбек болсоң, бирок азыркы бийликке лоялдуу болуп, мындай берилип иштейм десең, сени алат. Эмегечи жумушка. Ал мындай сен адамдык билимдик сапатыңа карабай негизи ошондой болуп калып атат тилекке каршы. Анан акыркы нерсе могу эми региондорду көрдүк, Борбор шаарыбызда айтып бара турган болсок, Бишкекте дагы оппозиция өкүлүнүн позициясы жеңилип атат да, Бишкекте делечи. Пайыз боюнча алып аткандачы. Бул жерде деле ошол факторлор иштеди окшойт, административдик факторлор. Этникалык азчылыктар Бишкекте негизинен компактуу, мына орус тектүүлөр бизде Бишкекте турабы, жалпы өлкө боюнча 7% болсо, ошонун оюмча бир 5,5% мен билгенден ушу Бишкекте. Андан орус тектүүлөр 20%. Ооба, жалпы өлкөдөгү боюнча айтып атам да. Бишкек боюнча жалпы Бишкектин калкынын 20% сиз айткандай этникалык орустар, анан кийин бүткүл
административдик борборлор бүт Бишкекте, мисалы 20 министрлик, 40 министрликтен Бишкекте, мен мындай айтып атам да, 16-сы. Андан сырткары мектептер, университеттер, бизде дээрлик мамлекеттик бакчалар, арине бакчанын директорлоруна, мектептин директоруна боюнча административдик ресурс өтө эле таасир этип иштеген болуш керек да. Ошондон дагы Бишкектен утулду экен да. Бишкектиктер сөзүңүздү алып кеттим. Берилик деле. Айта бериңиз. Мен биринчиден таң калдым. Ошо оппозиция өкүлү аз пайыз алганына. Бирок кандай нерселер ойлондурду да. Бишкекте көп канал бар КТРдан башка. Туурабы? Альтернативдүү информация болот. Мисалы абдан көп. Мен ойлойм, ушу бишкектиктер көп эле КТРди көрөт деп. Башка да кызыктуу каналдар көп, бизде Акнет ар кандай поставщиктер көп. Шайлоого тиешелүү Шайлоого тиешелүү маалыматтарды, балким жаңылыктарды эле карабаса, мисалы мен деле көп өзүм көрө бербейм КТРди. Аз көрөм. Мен ойлойм, бишкектиктер жанагынтип телевизордон гана таасир алып атты дегенден алысмын да. Балким дебатты баары көргөндүр, бирок мондай жөн жай көрсөтүүлөрдү көргөн деле жок деп ойлойм. Ошон үчүн таң калтырды да. Ошондуктан дагы бир мындан тышкары мен ойлойм, бишкектиктер билимдүүрөөк келет, туурабы? Эми борбор калабыз, анан билимдүүрөөк келет. Булар деле өзүн талдады болуш керек да. Ар жактан маалыматты талдап, таразага коюп дагы ал жагындагы биз адым ресурс дей беребиз, бирок ал жагын мен ойлойм эч кемите албайбыз. Эч кемите албайбыз. Жанагы акыркы нерселердин баарын талдап дагы шайлады го деп ойлойм. Эми жалпы жөнүнөн акыркы суроо. Бул шайлоо канчалык деңгээлде легитимдүү өттү деп айта алабыз? Мен ошол мурдагы эле демократия парадигманын алкагында карасам, ошол мен жеке изилдөөчү катары ошол өнөктүк басым жасадым да. Ал мисалы негизи демократиянын калыптанышына өтө бүдөмүк жасады да. Анан эгер келечекти алып кетсек, азыр ошол мындай сөздөр басымдуу болуп атат да. Эме депчи, бизде бул демократия бир кадам жасадык депчи. Мен оюмча бул бир аз жаңылыштык, анткени биз мурдагы эле жана авторитаризмдин жанагы кандай десек жагында турабыз. Эгер жана спектр же диапазонду алгандачы, демократия деген сөз жок. Авторитаризмдин ичинде ар кандай түрлөрү бар. Мисалы тиги жабык авторитаризм деген бул Казакстан же Өзбекстан. Ал жерде талапкерлерди деги эле шайлоого жолотпойт. Булар башка өлкөлөрдө саясий башпанекти ошол алып же аларды түрмөгө отургузуп, ар кандай ошол оппозициялык талапкерлердичи. Бизде аларга салыштырмалуу бизде эле ошол белгилүү бир деңгээлде авторитаризмдин бир түрү болуп саналат да. Бирок бизде аларга караганда талапкерлер мисалы регистрациядан өтүп алат. Бирок кыйынчылык бул регистрация өткөндөн кийин бул саясий өнөктүк, шайлоо өнөктүгү компаниясы кандай мүнөздө өтөт. Ошол суроо болуп атат да. Анан эгер мисалы келечекти алсак, мен оюмча мындай толук мүмкүнчүлүк бар да. Азыр келди. Анын ордуна 6 жылдын ичинде бир мындай харизмасы бар. Мындай калкка жагымдуураак, анын ордуна бийликтен дагы ошол колдоо тапкан инсанды чыгарса, булар бийликке кайрадан келиши мүмкүн да. Ошондуктан азыркы шайлоолор бул демократияга бир кадам же мындай демократиянын көрүнүшү деген дагы мен оюмча жаңылыштык да. Анан бирок легитимдүү деген бул эки мааниси бар да. Бул юридикалык жагынан легитимдүү, легитимсиз. Буну шайлоочулар менен талапкерлер өздөрү эме кылыш керек. Арыз даттанмаларын бериш керек. Экинчи жагынан саясий моралдык эмеси бар. Мен ойлойм, абдан мен былтыр эле келдим да Кыргызстанга, ага чейин көп жыл Россия, Казакстанда ушу кесибим боюнча иштеп жүрдүм. Ошон үчүн салыштырмалуу айтсам, бул жерде демократиянын туу чокусу эле, чынын айтыш керек. Мисалы, мына кыргыз гезиттерин карагыла, эмнени гана жазган жок.
мына дебатта же болбосо жаңкы эл менен кезигишүүдө мына талапкерлердин сөздөрүн карасак, мындай кеңчилик башка жерде жок. Бул жерде жоопкерсиздик да көп сөздөр айтылып атты көп жактан тең. Анан бир жагынан ким айтып кеткендей бир талапкер айтты го дебатта, бул шайлоо адын ресурс менен акчанын бири менен болгон атаандашуусу болду деп. Бул дагы чын да. Мына карагыла Бишкекте билбордторду, гезиттерди, мисалы шайлоого чейин гезиттерди окусаңар силер дайыма билесиңер кимдин позициясын жактаган гезит экенин, ээси ким экени сразу билинет. Азыр шайлоо учурунда окусак, мына бир 15 гезитибиз бар. Аралаш. Акча төлөндү, мактапта, жактапта. Мен жанагы атайын штабтын агит материал эмес, жөн жанакыдай жай редакциялык журналисттердин макалаларын айтып атам. Ушунчалык аралаш болду, жактаган жакпаганда. Анан ошондон улам мен айтам, бул аябай бир менин оюмча эркин шайлоо болду. Эркин. Баары колунан эмне келет, баарын ортого салды. Анан мына натыйжа ушундай. Эмеден да көрсөк болот. Мисалы ортодо 20% болду да. Уткан киши менен утулган кишинин ортосу. Бул деле менин оюмча бир жакшы эле көрүнүш. Урматтуу коноктор, биздин тилек каршы бизге берилген убакыт соңуна келип атат. Эмесе атайын ушундай алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп бизге келип пикирлер бөлүшүп кеткениңиздерге чоң алкыш айтам. Дагы бир жолу коноктор менен тааныштырып кетейин. Оң жагымда болсо Илимдер академиясындагы социологиялык издөөлөр борборунун өкүлү биздин Жаманкулов Кайрат мырза, жана маңдайымда болсо Кент университетинин докторанты, улустөр таануу боюнча